Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Элмурза Саттыбалдиев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Элмурза мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Биздин сизге бере турган алгачкы сурообуз коомчулукту кызыктырган сиздин бүгүнкү күндө эмне менен алектенип жатканыңыз. Ошол боюнча азын улак айтып кетсеңиз. Саламатчылык, Үмүт. Рахмат сурооңо. Эгерде чындыгында коомчулук кызыктырып аткан болсо, мен бүгүнкү күндөгү жашоо турмушум жооп берейли. Эми адам болуп жаралгандан кийин баягы жашоо турмуш өзүнүн ыгы менен өтө берет. Биз баягы колубузду түшүрүп, же болбосо башыбызды жерге салып отуруп калган жокпуз. Бүгүнкү күндө дагы өзүңө коомдо татыктуу инсан катары сезип жүрөм десең, сөзсүз үй бүлөңдөн тышкары дагы мына коомчулук жумуштарың менен жүрүшүң керек. Анын бири өзүңөргө белгилүү, мен мына спорт жаатында акыркы 9 жыл аябай көңүл буруп, өзүм волейбол федерациясы боюнча президентмин. Көбүнчө жумушум ошол волейболдун алкагында жүрүп жатат. Үй бүлө аман эсен, бардыгы өз ордунда. Айттым го, турмуш өз агымы менен кетип атат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат. Эгер кызыккандар болсо, чоң рахмат бардыгына. Сөзүңүз каралжы, волейбол жөнүндө айтып кеттиңиз. Мына кече жакында биздин футболчулар командасы ушул бир дүйнөнү бир дүңгүрөттүк десем деле жаңылбайм. Анткени бир эле биздин Кыргызстан эмес, башка кошуна өлкөнүн элдери да карап турушту. Биз жеңилебизби же жеңебизби деп. Жеңилгенибизге карабастан биз ал балдарыбызды ошол татыктуу ойногонун, жогорку деңгээлде ойногонун баалап, кече өзүңүзгө болгондой президентке чейин баарыбыз куттуктап, биз ошо биздин балдарыбыздын көңүлүн көтөрдүк десем дагы болот. Ушу волейбол боюнча пикириңиз? Мындай футбол жаатын айтсак, футболду бардык сүйүүчүлөр, футбол сүйүүчүлөр, жеке биздин жарандарыбыз, футбол бул өзүнчө бир дүйнө, чоң дүйнө. Футбол мына Кыргызстанда ушундай деңгээлде өсүп калганына биз дагы аябай кубанычтабыз. Ушу эл катары, коомдун ичинде. Анан футболчуларыбызга утулуп калса дагы келгенден кийин, ошол жерде ойноп жүргөндө мамлекет тарабынан, футбол сүйөрмандардын тарабынан ушундай мамиле кылганы бул аябай кубандырат. Чындыгында аянычтуу, биздин курама команданын ойногонун өзүм деле көрдүм. Алар мына 1-8 деген финалдан да чыгышса болмок. Бир аз кичине баягы орусча айтканда удача деп коет. Удача жетпей калды окшойт. Жалпы могул оюндар мага, менин көз карашымда мына кыргыз коомчулугун бириктирди. Бириктиргени баягы тосуп алууну өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ала Тоо аянтында уюштурулган, аларга арналган эл менен футболчулардын жолугушуусун көрдүңүздөр. Ушул мен мына коомдук ишмер, мамлекетчил инсан катары айтам. Ушул мына биринчи 2010дон кийинки менин кулпума толо турган мамлекетте чоң окуя ушул болду дейм. Себеп дегенде бүт элди түсүнө карабай, боюна карабай, журтуна карабай, элдигине, жердигине карабай, ушул футбол, мен айттым го, утулуп калсак дагы ушуну Кыргызстан эңсеп жүргөн экен. Ушу биздин футболчулар ушу Азия оюнунда ойносо, же дүйнөлүк деңгээлде ойносо деп, ушунусу болуп келип, мен ойлойм, ушу элди, коомчулукту бириктирип койду деп. Ошондуктан мен дагы учурдан пайдаланып, футболчуларды куттуктайм. Утулмайын, эч качан утуу болбойт. Себеп дегенде чоң Азиянын кубогуна чыгып, ушундай даңазалоо оюнду көрсөтүү, бул коомго, коомдун ичинде айттым го, мына президентибиз өзү сыйлап атат. Мага дагы бул чоң сыймык. Баягы кичине болсо дагы спортто жүргөн инсан катары. Кыргыздын жараны катары дагы. Андан кийинки сурообуз, жана кыргызда жакшы сөз бар, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деген. Биз билгени, сиз деген дасыккан юристсиз, адам укуктарын жакшы билесиз, жана мыйзамдын жол-жоболоруна дагы жакшы тааныштыгыңыз бар десем жаңылбайм. Бүгүнкү жаңы чыккан мыйзамдар, ал жерде көбүнчө эле ушул жарандык укуктарга көп басым жасалып калыптыр. Анын ичинен жанагы түкүрбө деген тема дагы бизде бүгүн абдан катуу талкууланып жатат.
биз бул нерсени негизи кыргыз эли мындай маданияттуураак, башкачараак кылып айтчу элек, ошондой тарбия берчү элек. Ал эми чыккан мыйзамдардын дагы негизи көбүнчө эле сен кылмышкерсиңби же жөнөкөй жарансыңбы, байсыңбы, кедейсиңби, коррупционерсиңби же дыйкансыңбы, ушу бир кээ бир жерде бир түшүнүксүз укук жактары айтылып калгандыгына коомчулук абдан нааразы болуп жатат. Сиздин жеке пикириңиз жана сизге жеткен маалыматтар. Рахмат. Мен чын айтсам мындай суроо күтпөдүм эле, даярдыгым деле жок, бирок баягы өзүң айтып атпайсыңбы, дасыккан юрист деп. Эми мен ойлойм, бул жаңы чыккан мыйзамдар, баягы соттук реформанын алкагындагы мыйзамдар. Мындай мыйзамдарды жазууга сөзсүз алдын ала умтулуу менен заманбап жашоо, анын ичинде сөзсүз адамдын укугу жактала турган мыйзам болуш керек. Мына биз кабыл алган мыйзамдар дагы ошол жаатында, ошол негизде кабыл алынса керек. Бир аз болсо дагы, балким биздин коом бул мыйзамдарга даяр эмес болуп калган. Туура баягы кылмыш жасады деп эле, кылмышкер деп эле кемсинтип, же болбосо тебелеп тепсеп, аны камап жок кылуу эмес. Биз андан баш тартканыбыз көрүнүп турат. Бул мыйзамдардын жакшы жагын айтайын. Кыйла бүт кылмыш жоопкерчилиги кыйла жеңилдетилген. Буга бүгүнбү, эртеңби биздин коом келиш керек. Башка нерсе, коомубуз, биздин мамлекетибиз ошого даярбы, даяр эмеспи? Мен өзүмө суроо коем да, эмнеге буну 2017-2016 жылдан бери талкуулап, 2017 жылы кабылган мыйзам эмнеге 2019 жылдан баштап иштеп атат? Бунун дагы бир себептери болсо керек. Балким ошол учурда коомду даярдайбыз дегенби? Демек, өз учурунда даярдалбай калды. Анан кийин азыр айтып атат, айыппулдар көбөйдү, кылмышкерлердин жазасы азайды, айыппулдар көбөйгөнү аз келгенсип, баягы жүрүм турумубузга дагы айыппул салынып атат, баягы сенин өзүңдүн түкүрүк жөнүндө сурооң. Негизинен эч качан айтпаш керек, гумандуулукка кеткен мыйзам, ал заманбап болот сөзсүз. Ал демократиянын өзөгү ошол. Демократиянын өзөгү бул адам укугу жогору туруш керек. Адам дегенге кылмыш кылган адам дагы адамга кирет. Аны бул кылмыш кылды, бул коомдон чыгып кетти деп, анын укугун тебелеп койбош керек. Ошондуктан бул мыйзамдардын кабыл алынышы, ою, негизи туура. Башка маселе, бул мыйзамды ким иштеп чыкты? Бул мыйзамдарга канча акча сарп кылды? Туура, мамлекет сарп кылбайт, себеп дегенде бул эл аралык донорлордон келген акчага жазылса керек. Мен азыр мындай толук суммаларын уккан жокмун. Болжол менен бир 30 миллион тегерегиндеги акчага жазылган дейт. Кандай кесипкей адамдар жазды аны, кайсы эксперттер иштеди? Ушул жаатында бир аз мына коомчулукта түшүнбөс болуп атат да. Анан мына түкүрүгүн алып келсек, эми түкүрүктү кече жогорку кеңеш талкуулап отуруп билинди, биздин бир сыйлап жүргөн депутатыбыз кошуп койгон экен, тиги эксперттердин сөзү боюнча. Мондайда юридикалык тил менен айтканда этикалык нормалар бар. Норма деген бул эреже. Этикалык норма, анан юридикалык нормалар бар. Могу түкүрбө, тердебе, ажатканага барба деген бул этикалык нормага кирет. Буну эч качан юридикалык норма катары эсептеп болбойт. Бул юридикалык нормага кирбейт. Буну юридикалык жактан бир адамга эч качан мамлекет же болбосо бир мамлекетчил инсан же ошону аткара турган инсан андай негиз кое албайт. Ойлосоң, бир адам кетип атса, сен тердебешиң керек. Сен ажатканага барбашың керек. Сен түкүрбөшүң керек. Бул адамдын денесинен чыккан нерсе, бул этикалык норма. Адам аны каерде кылат, кандай учурда жасайт. Ал өзүнүн табигаты, өзүнүн тартиби, деңгээлине жараша, анан медициналык, биологиялык өзүнүн жөндөмүнө жараша да. Мисалы үчүн түкүрүк деп бир футболчу футбол ойноп атып, же болбосо волейболчу волейбол ойноп атып, ошол коомдук чай, оозун чайкайт. Жутса болбойт. Себеп дегенде жутсаң утуласың, баягындай физикалык энергияң кетет. Ага кандай тыюу саласың?
Аны кантип тыйса, аны айттым го, адам өзүнүн жүрүм турум тартиби менен болгон нерсе. Ошончо бөлүнөт да, баягы этикалык норма, этические нормы дейт. Этические нормы, юридикалык норма. Биздин бир эле адашканыбыз ушул этикалык норма менен юридикалык норманы бири-бирине кошуп салдык, аралаштырып. Кече сөз болуп атпайбы? Бул жорукпу, бул проступокпу, же бул правонарушениябы депчи. Бул правонарушение болбойт. Бул проступок дагы болбойт. Бул этикалык адамдын өзүнүн биологиялык канааттануусу. Аны ар ким адам өзүнүн табигатына, өзүнүн жүрүм турумуна жараша аткарат. Шуну айтам, негизинен мыйзамдарды буну окуш керек, буну окуп караш керек. Көп наразычылыктар бар. Көп кылмыштардын жазасын азайтты дейт. Мен ага эч качан каршы боло албайм. Себеп дегенде демократиялык өсүү бул гумандуулукка гана алып барыш керек. Эч качан биз мына оондун адамдар укугу боюнча конвенцияга киргенден бери карательный практика дейт. Биз андан баш тартканбыз. Биз азыр кылмыш саясатындагы жүргүзсөк через призму защиты прав и свобод граждан дейт. Адамдын укугун аркылуу карашыбыз керек. Адамдын укугун тебелебей, ошондуктан көп түшүнбөстүк болуп атат. Биз айттым го, бизди коомчулукта даярдабай коюшту да, болгон эле. Мына 2 жыл убакыт болгон, мораторий салгандан бери, баягы ишке кирүү мөөнөтүн койгондо 2 жыл убакыт болгон экен, ошо 2 жылда коомду даярдаса болмок. Бул жерде коом гана эмес, ошону ишке ашыра турган органдар дагы даяр болбой калыптыр да. Кечээки талкуудан кийин мен аябай көрүп отурдум да, шуну кызыгып. Мен бир нерсени түшүндүм. Аны мыйзамды аткара турган органдар дагы даяр болбой калыптыр, коом дагы даяр болбой калыптыр. Ошондуктан могу түшүнбөстүктөр чыгып атат. Бир жыл окутуш керек эле. Мисалы үчүн ошол эле тергөөчүлөрдү, ошол эле ыкчам кызматкерлерди, ошол эле сотторду кандай караш керек, кантип жүрөш керек. Бул акча бөлөнгөн да буга. Акча ошого бөлүнөт. Коомду даярдаш керек. Ушул жагы болбой калып, кичине түшүнбөстүк болуп атабы деп ойлойм мен. Мен бул жерде өзүмдү кызыктырган бир суроо, ошол мыйзамды жазган киши, эгерде ошо жазган мыйзамы биздин коомчулукка жакпай калса, же болбосо туура келбей калса биздин өзүбүздүн кыргыздын менталитетине, ошол боюнча ошо мыйзамды жазган киши мыйзам алдында жооп береби, же ал киши жанагынча акчаны коротуп, убакытты кетирип жазып коюп эле, ал четке чыгып кетип, анан биздин деген депутаттар менен пикир келишпей, эки-экиден урушуп, коомчулук нааразы болуп эле калып калабы, же кандай болот? Ошо жазган киши негизи жооп бериш керекпи мыйзам алдында? Мындай да, баягы законодательная инициатива деп коет. Ошол укук кимде бар? Ошол укугу бар орган, же болбосо инсан, депутаттар жазат. Жазган авторду жоопкерчиликке тартылабы деген туура эмес. Себеп дегенде мыйзамдын кабыл алуу, мыйзамдын иштөө, мыйзам күчүнө кирүү механизми, ал мыйзам деп биз жогорку кеңештин толук 3 окуштан өтүп, кийин президент барып кол койгондон кийин мыйзам кабыл алынды, мыйзам күчүнө кирди дейбиз. Демек, эгерде бир депутат же болбосо бир ошо законодательдык инициативасы бар инсан мыйзам жазып койгон болсо, аны толуктап оңдогонго жогорку кеңештеги талкууда мүмкүнчүлүк бар да. Демек, бир мыйзам алынса, ошол мыйзамга автор гана эмес, эгер жоопкерчилик жөнүндө айтсак, бүт биздин жогорку кеңеш жооптуу болуш керек. Жогорку кеңештен мыйзам өткөндөн кийин бул сөзсүз президентке барып кол коюуга барыш керек. Ал жерге барганда эксперттик тобу бар. Мен билишимче да, алар карап чыгыш керек кол коярдан алдын. Өтүп кеткен, жогорку кеңештен өтүп кеткен мыйзамга жалгыз эле президент укугу бар, же ал вето салып коет, же болбосо ал кол коюп ишке киргизет. Ошондуктан бир мыйзам жазган адам жоопкерчилик алабы, албайбы деген суроо мындай да, жооп бериши жооптуу боло албайт. Эмне дегенде, жогорку кеңештин эле ичинде эксперттик топтор бар. Бир мыйзамды үмүт. Азыр 2010-дон бери мыйзам кабыл алыш оңой болуп калбадыбы? Кече иштеп аткан мыйзамды унутасың,
Бүгін bir мыйзамды кабыл аласың. Оңой көрүшөт. Bir мыйзамды кабыл алыш үчүн берагылы bir 50 мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Эксперттик комиссиядан өтүш керек ал мыйзам. Кайсы мыйзамга карама каршы келет. Bir мыйзамды кабыл алып алсаң, сөзсүз 1-2 мыйзамга карама каршы келип калышы мүмкүн. Bir мыйзамдын кызыкчылыгы сөзсүз bir 50 мыйзамдын ичинде жатат. Бул жагында bir аябай биз мен тартынбай эле, уялбай эле айдам, 2010 жылдан бери бул нерсени биз жоготтук. Сабаттуу, коомго керек, заманбап мыйзамдарды кабыл алуу деген бизде жоголду. Эксперттик комиссия иштеди деген дагы мен эч качан уга элекмин. Момундай мыйзам керек экенде мыйзам кабыл алып коюп атат. Мына жыйынтыгы коом даяр эмес. Аны караган органдар. Биздин мамлекет үчүн бул аябай чоң трагедия экен. Анда мен кийинки суроом саясий куугунтукта жаткан бүгүнкү биздин жарандарыбыз. Анын ичинде биз атап отурсак, бир топ эле бир кезде биздин өлкөнү башкарган, ушундай эле бир мыйзамдарды чыгарган, же болбосо бир жоопкерчиликтүү кызматтарды аркалап турган кишилер бүгүн алар камакта жатат. Алардын мыйзамдуу жатабы же мыйзамсыз жатабы буга чейин эле күмөн болуп турган. Эми бул жаңы мыйзам чыккандан кийин алардын тагдыры эмне болот деген нерсе дагы коомчулукту кыздыктырып жатат. Мисалы үчүн Өмүрбек Черкешевич Текебаевдин кайсыл күнөөсү үчүн отургандыгы көпчүлүк үчүн бул абдан эле бүдөмүк болуп жатат. Мүмкүн сизде юрист катары толугураак маалымат бар. Эми коомдо жүргөндөн кийин тааныштарың бар, сени мына сага окшоп тааныган адамдар бар. Бул суроону мага үйдө деле коомчулукта бир жерде отурсаң деле сөзсүз беришет. Сөзсүз беришет, саясий куугунтук боюнчачы. Эми саясий куугунтук деген бул болуп келген, бул болот. Бирок ошол саясий куугунтукту ким кандай түшүнөт? Саясий куугунтукту дагы мыйзам четинде кыла берсең боло берет. Эмне деген саясий куугунтук деген? Бул биздин тилге эле багы сүйлөм болуп кирип калды да. Аны бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Саясатты иштеп аткан кишиге кылмыш жасап койсо дагы, ошо кылмышын иликтеп кетип атсаң, ошону саясий куугунтук дейт. Ошондуктан айтам да, уну мыйзам иретинде кылса болот. Мына сен азыр мени кармап алып айтып атпайсыңбы, Өмүрбек Черкешевичтин отурган кылмышы саясий куугунтукпу же кандай отурат деп. Бул мен Өмүрбек Черкешевич кандай адам, эмне жумуш кылды, эмне кандай мамлекеттик орду бар, мен ага токтогом келбейт. Аны бүт эл билет, аны өзү билет. Отурган кылмышы боюнча мен айтар элем, ушуну саясий куугунтук дейт. Себеп дегенде отурганы мыйзамсыз деп айта албайм. Себеби отурган жерге адамды мыйзамсыз алып бара албайсың. Мыйзамга турлап коюп алып барасың. Жогорку сотко чейин чечими барбы? Ошо чечимдин негизинде жад аткаруу комитети өзүнүн түрмөсүндө кармап отурабы? Демек ал мыйзамдуу. Кылган кылмышы мыйзамдуу тергелдиби? Же болбосо ошо кылган кылмышы ага коюп аткан кылмышы кылмышпы деген суроого мен түз эле жооп берем. Өмүрбек Черкешевичтин ошол малдагы бирөөгө бир ишкана алып берем деп баягы взятка. Взятканы кыргызчасы кандай эле? Взятка, пара алды дегени бул эч кандай далили жок, жөн эле сөз иретиндеги эле бир адамдын сөзүнүн алкагында эле бирөөгө керек экен Өмүрбек Черкешевичти камап коюшту. Буну мен там айта алам. Бул эле кылмыштын окуясы жагдайы боюнча. Баягы кылмыш составы жок деп биздин юридикалык тил менен айтканда, кылмыш составы жок деп мен так айта алам. Андан сырткары дагы бизде бир топ ошол жанагы бийликти тартып алуу, басып алуу деген күмөндөр менен да жаткан инсандарыбыз бар. Алардыкы кандай болуп калат? Алардыкы да кылмыш составы жок. Себеп дегенде баягы эми биз жаштайбыздан уже тергөөчү болуп, баягы ушу кылмыш саясатынын туу чокусуна жетпедикпи? Мындайда адамды кылмыш кылды, баягы басып алуу деп атпайсыңбы? Мамлекет төңкөрүш жасады деп. Умысыл болуш керек адамда. Ошондо ою болгонбу? Ою болот. Кандай мындай алып барып эмне жасады ошого жарып? Адам отуруп алып туруп,
Төңкөрүш жасайын мен. Мен мамда алып туруп бийликти алып коем деген ал кылмыш эмес, ал жөн эле баягы бала болчулук, баягы жөн эле оюна келген сөз сүйлөп коюп, аны далилдеш керек. Аны эл топтоду, же бир жака бир уюмдарды уюштурдубу, же курал алып чуркадыбы, анын бардыгына далил керек эми курал алып чуркан, ал вообще баскынчылык болот дечи. Куралдын жыты да болгон эмес. Ошон үчүн мен мындай өзүм ал кылмышты тергебегенден кийин, өзүм окубагандан кийин мен мындай майда чүйдөсүнө киргим келбейт. Бирок менин түшүнүгүм боюнча, юридикалык тил менен айтканда, булардыкы дагы кылмыш составы жок. Бирок ал маалда ошондой кылмыш саясаты жүргөн. Булар эми 14 жылы соттолушту. Ошондой кылмыш саясаты жүргөн. Туура отурабы, туура эмес отурабы деген суроого мен айтам, туура отурат. Эми өкүм бар да. Өкүм бар. Өкүмдө жазасы бар. Жогорку сотко чейин барып келген. Ошондуктан аларды кармыкка отурат. Эми башка иш, аларды жаңы ачылган жагдайлары менен карайбы? Андай дагы негизи бар. Азыр айтып атпайдымбы, жаңы мыйзамдар менен алар түшөбү, түшпөбү? Сөзсүз түшүш керек. Гумандуулукка баргандан кийин, эгер биз кылмыш саясатын гумандуулукка алып кетип аткандан кийин, ар бир отурган кылмышкерге же соттолуучуга же жазасын өтөп аткан адамга сөзсүз гумандуулукка бардыбы мыйзам, кылмыш мыйзамы? Сөзсүз тийиш керек. Жылы азаят, отуруу мөөнөт азаят, бирөөлөр чыгып кетет. Эгерде бардыгына жалпы тийбеген мыйзам, ал баягы тандоо мыйзам болуп калат, же бирөөгө карата кабыл алынган мыйзам болуп калат да. Ошондуктан бизде айттым го, бир аз тетири кетип калдык да, баягы амнистия дегендин дагы негиздери бар. Мунапыстын, Мунапыстын негиздери бар. Мына гумандуулукка барган мыйзамда негиздери бар да. Негиздери багыты, негиздердин багыты ушул ар бир отурган жаза өтүп жаткан инсандарга, эми кылмышкерлерге деп коелу, сөзсүз тийиш керек. Бир күнү болсо да кетиш керек. Ансыз ал мыйзам калп. Ал жалган мыйзам. Бул жерде сиз жогоруда айтып кеттиңиз, мен бир топ алардын деген иштери менен тааныш эмес экенмин деп. Анда кийинки сурообузду сиз тааныган, сиз билген, сиз өзүңүздүн терроризм менен көрүп чыккан нерседен берели, бул апрель окуясы. Апрель окуясы боюнча мен айтайын дегеним, бул боюнча да бүгүнкү күндө көпчүлүк коомчулуктардын ичи чыкпайт. Анткени апрель окуясына ошол боюнча мына сиз да отуруп чыктыңыз. Сиз жанагы ошол убакта өз кызматын аткарып жаткан Альфанын балдары, жана дагы бир-эки биздин инсандарыбыз отуруп чыкты. Биз муну кандай карасак болот? Ошондо сизди деле колуңуздан кармап алган жок да алар атып атканыңызды, же Оозу Альфанын балдары атып атканын, же ошол убакта күнөөлүү деп жатып чыккан балдар деген, ал жер чындыгында ошол жерде даже ошол аянтта болбогону белгиси. Мисалы үчүн сиздин деле. Бирок ага карабастан ошол балдардын өлүмүнө силер күнөөлүүсүңөр деп отуруп чыктыңар. Буга сиздин бүгүнкү күндө ошол нерсени башыңыздан өткөргөндөн кийинки жыйынтыгыңыз кандай? Мен ушул суроого ар дайым жооп берип атып, бир аз өзүм ыңгайсызым да, себеп дегенде өзүң боюнча айтыш ар дайым да кыйын. Өзүң жөнүндө бир нерсени айтсаң эле башталат. Мен жалпы мына апрель окуясындагы кылмыш иш, ушу барган боюнча бир бүгүн мындай деп айтат элем да, мен кыска сөз менен элечи. Ал маалда бир аз абал туура эмес нукка кетип, төңкөрүш болбодубу? Революция деп атышат азыр, ар ким айтып атат, өзүнчө талдап атат да, мен төңкөрүш эле деп айтам. Төңкөрүш болгондо бир бийлик келет, бир бийлик мыйзамсыз келет, бир бийлик мыйзамсыз кетет. Ошол мыйзамсыз кеткендердин ичинде биз болуп калдык. Ошол маалда мамлекетти өзүң эле мында көз жүгүртүп карап көрсөң, кандай акыбалга түшүп калган? Мыйзам иштебейт, мыйзамды аткара турган органдар жок. Ошол маалда иш козголуп, мыйзам иретинде иш козголуп, апрель окуясы боюнча бир нече жарандарыбыз каза болду. Аскер тарабынан дагы, площадьта жүргөн тарабы сөзсүз кылмыш козголуш керек эле. Не дегенде буну такташ керек эле. Булар кылмыш козгоп алып, мен башынан айтып жүрбөдүмбү?
сабатсыз гана тергөө эмес же сабатсыз гана соттук процесс эмес. Бу жерде адамдардын болгон мына апрель окуясына сабатсыздыгы болду да. Булар апрель окуясынын себептерин тергебей күнөөлөрдү издей баштаган, күнөөлөрдү дайындай баштаган. Мен мисалы үчүн өзүм жөнүндө ар дайым айтам. Мен ушу апрель окуясы боюнча соттолуп отуруп чыкканыма мен сыймыктанам. Себеби мына биз 21 айыпкер элек. Анын ичинде жөнөкөй жоокерлер бар эле, саясатчылар бар эле. Биздин бир эле максат болгон. Эгерде стабилдүүлүк керек болуп, ушу бизди соттоп, бизди биринчи тергөө болгондо, бизди тергеп атканда стабилдүүлүк керек болсо, мейли тергөөгө барайлы. Ал туура тергеш керек. Себептен отурдук, ошол жерде жүрдүк. Бирөө ушу ак үйдүн алдын кайтарып жүрдү. Бирөөлөрүбүз ушу 7-чи этажда, 6-чы этажда отурдук, жумуш ордубузда. Ал күн жумуш күнү эле. Ошон үчүн биз жүрдүкпү ошол жерде. Мейли стабилдүүлүк керекпи мамлекетке? Биз отурайлы. Отурдук, жүрдүк, соттолдук. Сот бүткүчөктү бизди алдыбызды камады бардыгыбызды. Алдындагы сүйлөштүк баарыбыз, кой. Керек бул нерсе, кой отуруп коелу. Эмне дегенде мыйзамсыз кеткенин анын бүт коом билет. Кылмыш козголгондон баштап жогорку соттун чечими чыкканга чейинки мыйзам бузуулардын бир музейи болуп калды азырчы. Аны түшүнгөн, өзүн жакшы көрүп, кийин жакшы юрист болуп иштейм деген инсан ушул апрель окуясындагы 110 томдук деланы алып окуса, бул өзүнчө бир музей. Мыйзам бузуулуктун музейи да. Биз көрдүк аны. Бирок бизде мен мына апрель окуясында отургандардын баардыгына сүйлөгөндөй болбойм. Бирок сүйлөп койсом дагы болот. Себеп дегенде ошол баягы калып калгандардын ичинен жетекчилик же болбосо агалык милдетти мен өзүмө мамлекетчил инсан катары алып алып, сөз кылып, сүйлөп, биздин эгер отурганыбыз боюнча мындай суроо аябай кызыктырып атса, мен айтат элем, ушу биз отуруп чыккандар баардыгыбыз, мына азыр 3 жараныбыз калды, 3 кызматкерибиз. Биз баардыгыбыз ушу мамлекеттин ошол маалда стабилдүүлүгү үчүн отуруп койдук. Эмне дегенде биз аны түшүнүп турганбыз. Эгерде сени сабатсыз тергеп атса, сен эч качан сабатсыздын деңгээлине түшпө. Сен бийиги калып жүр. Ошентип бийиги алып жүрүп, бизди мына айттым го, мен, Каныбек Жороев, Нурлан Турсункулов дегендерди СИЗО 1ге чейин алып барышты. Централ деп коет. Тигилердин тилинде. Ал жерден Молдовановкадагы түрмөгө чейин алып барышты. Ошол жерлер барып айттык. Биз келдик. Мамлекет жакшы болуп кетсин, отурайлы. Буюрса бүттү, убактысы да бүттү, ченеген убактысы бүттү, андан көп бере албайт мыйзамсыз. Чыгарып беришти, азыр жүрөбүз. Ошондуктан азыр сен менен отуруп, сенин сурооңо жооп берип атабыз. Мен ушул жерде бир нерсени айтайын, мен буну айтпай койсом, мен өзүм кечирбей го, мына айтып атам го, булардын ошол маалда кылмыш саясатын жүргүзгөндөрдүн оюна коюп, биз моралдык күнөөбүздү жооп, моралдык күнөөбүздү өзүбүзгө алып, койдо отуруп жүрсөң, булар андан ары кетип калышты. Жүрүп аткан мыйзамды, мисалы үчүн мындай да бирөө чакырат сени бир ушундай эреже менен жашайлы. Макул, ушул эреже менен жашайлы. Ошол эреже менен кетип атып, утулуп калганын сезип калып, эсиңиздерде болсо, мына аскер сотунун республикалык деңгээли ал баягы 2-станция болгон. 2-станциянын өкүмү заматта жарыялагандан баштап күчүнө кирет. Ошол жерде ошол чечим менен биз баягы СИЗОдо отурган убактыбыз менен эле чыгышыбыз керек эле. Жок. Булар бизди бир айча мыйзамсыз кармап отуруп, бир дагы чечим жок, бир кагаз жок. Эсиңиздерде болсо жогорку кеңеште тополоң болгон. Анан бир сабатсыз юридикалык жактан эмес, балким адам катары бир сабатсыз бир ошол балким ошол агайыбыз угуп отурат, азыр деле иштейт жогорку сотто. Бир кичинекей жалган болбогон мыйзамда кылмыш жазуу кодексинде жазылбаган бир кагазды депутаттарга көрсөтүп, бардыгын алдап, мына биз экинчи инстанциянын күчүнө кирген өкүмүн токтотуп койдук деп чыкканда, мен айткам, эттиң ай. Мына
Biz makul болдuk бардыгына. Отур деді, отурдук. Эми булардын чыгарган өкүм менен чыга турган болуп атсак, бир киши фамилиясы эсимде жок да, Бактыбаевбы, Бактыгуловбу деген жогорку соттун судьясы экен. Мына мени көрүп атса мен мындай айтайын байкегечи. Бир жалган кагазды алып, принятие своему производству дейт. Баягы кылмыш келгенде, жогорку сот коллегиальный органда. Кылмыш келгенде бир киши кабыл алыш керек өзүнө. Ага мен кылмыш ишти өзүмдүн өндүрүшүмө кабыл алдым дегенден башка жазууга накышы жок. Анан ал акылдуу байкебиз астына экинчи пункт кылып жазып атат. Күчүнө кирген экинчи станциянын өкүмү токтотулсун аткаруусу деп. Андай деген укук бар жогорку сотто, коллегияда бар. Ал чечим менен чыгыш керек. Жалгыз судья ишти кабыл алып атып, карала элек ишке ишти токтотуп койгонго акысы жок. Ошондой нерсеге дуушар болдук. Бирок ага карабай айттым, мына жүрөбүз, рахмат. Эртең бүрсү күнү көрүп калсам, колун кысып коем. Айтам, байке экенсиң, жакшынакай мыйзам ойлоп таптың. Мен буну айтып коеюн дедим да, атайын, учурдан пайдаланып өзүң апрель жөнүндө сурап калбадыңбы? Коомчулукта дагы бир нерсе айтылып келет. Ошол коррупция деген 303 статьядагы бул деген эч качан бышпаган, чийки, бекитилбеген статья. Ошонун негизинде эле биз бүгүнкү күндө канча тагдырларды талкалап, канчаларды түрмөгө отургузуп жатабыз. Негизи эле абдан өкүнүчтүү. Биз деген ушундай мамлекет болуп туруп, жогоруда сиз айтып отурсаңыз дагы бир топ мен жаман болдум. Анткени биз деген ар бир нерсени сактай билгенде, эң негизги мыйзамды сактай билгенди билишибиз керек. Андан кийинки суроом, башканы коюп Манасты айт демекчи, бүгүнкү кезде бизде турмуш агымы өтүп атат. Жаңы президентти шайладык, 1 жыл өттү. Мектепте балдарыбыз окуп атат, бала бакчага барып атат, биз иштеп жатабыз, бардык ордунда сыяктуу көрүнөт. Бирок эмнегедир ар бир кыргыздын жүрөгүндө бир дүпөйүл, ичи чыкпаган, өкүнүчтүү, ар бир таңда эртең менен турганда эртеңкибиз кандай болот деген бир бүдөмүк ой бар. Бул биздин экс-президент менен бүгүнкү президенттин тиреши. Мен жогоруда бир топ маектеримде да айтып кетип атам, муну жашырып болбойт. Бул каптагы швегеде болуп эле бүгүн чыгып турат. Бул нерсе ушул сырттан карап турган адам катары, Кыргызстандын жараны катары эң аягында айтчу нерсе бул ушул кыргыз катары деле сиздин жүрөгүңүзгө кандай таасир берип жатат? Бул кызык нерсе экен. Бул эми мындай да. Мен мындай деп эле жооп берип коем. Азыр президент Кыргызстанда Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Атамбаев Алмаз Шаршенович деген ал экс-президент. Демек, экс-президенттин коюп эле иштеп аткан, мына мыйзамда шайланган президент өзүнүн ишин аткарып атат. Аткарып кетип атып, коомчулук эмес, коомчулук айтып жүргөн сөздөрдү эми жарашса экен, анан экөөнүн тиреши деп. Мен ушул нерсеге көп түшүнө бербейм да. Неге жарашыш керек экөө? Неге тирешиш керек? Неге бирөө айтыш керек, менин сөзүм укпай атат? Неге президент бир адамдын сөзүн угуш керек? Неге айтат, менин командам ушундай кылып атат деп? Эмнеге бизде анда айтпайт? Тиги кеткен президент командасы мындай кылып атат деп. Буну өзү сүйлөгөн, буну тема көтөрүп чыккан да туура эмес да. Президенттин ыйгарым укугу бар. Ыйгарым укугунун алкагында иштеп кетип аткан президент менин командама тийишти, анан мен айткандарым кылбай койду деген бул деги эле туура эмес нерсе да. Иштеп атат. Коом баасын берип атат. Органдар аркылуу иштеп атат. Эгерде туура эмес камап атса, ошол органдар туура эмес камап аткан болот. Туура. Бизде ушундай болуп калган, бүт коомчулукта болуп аткан нерсеге президент жооп бериш керек. Бүт коомчулукта ийгилиги болуп аткан нерселерди президенттин көзөмөлүндө туруш керек. Анан эмнеге жараштырыш керек? Булар эмне Алмаз Шаршенович Атамбаев азыр Казакстандын президентиби, же Малайзиянын президенти, мына эки өлкөнүн ортосунда кастык кетти, президентти жараштырыш керек деп. Тиги президент кетти. Болду. Ал экс-президент деген конституция боюнча лакабын алды. Туура эмес болуп атса, кадимкидей
биз катары эле мындай биз жарандардай кайрылуусун жасасын. Айтсын гана, бирок да жеке өзүнүн таарынычы, менин деле таарынычым бар. Эмнеге мен менен жараштырбайсың анда? Балким да мен муну мисал катары айтам. Бул айттым, бул суроого жооп бериш үчүн же бир 10 саат отурушубуз керек. Же 1 мүнөт мен айткандай, эмнеге экөөнү жараштырыш керек? Эмне үчүн? Ушул суроого жооп издеш керек мындан келде. Жооп издеш керек. Кошуна менен кошуна уруштуруп койсо, урушуп кетсе, алар жараштырсаң болот. Мына буларды мисалы үчүн партиянын ичинде чечсе болот. Же туугандардын ичинде чечсе болот. Мамлекеттин деңгээлинде анан экс-президент анда Аскар Акаевич менен жараштырайлы, Курманбек Сарыевич менен жараштырайлы. Бул президент, иштеп аткан президент, бул өзүнүн ыйгарым укугун аткарып кетип атат. Буну ким менен жараштырышыбыз керек? Эл менен урушуп калабы? Эл менен урушпайт президент. Мен жараштыруу деген сөз бу жерде мындай орду менен эмеспи деп ойлойм да. Сөзүнүн аягында Элмирза мырза, мына кече жакында биз бир жакшы самал уктук. Сизди спорт тармагында кошкон алгылыктуу иштериңиз үчүн спорт меценаты деп сыйлык тапшырышты. Бул бир жылда бир болуучу биздин ушул жакшы спортчуларга сый көрсөтүү деген бир жакшы бир салт катары өтүп келе жатат. Ошонун негизинде ал жерде сиздин да атыңыз аталат. Ушул жаңылык чыкканда дагы коомчулукта бир топ суроолор болду. Бул киши кантип меценат болот? Негизи бул меценаттар акчалай жардам берет, же болбосо абдан бир чоң нерсе көрсөтөт. Мына кече Аскар Салымбековду айтсак болот. Ал киши ошол команданы түзүп, өзүнө алып, көптөгөн каражатты жумшап, жиберип, жеңиштерге болуп. Ага карабастан бүгүн ушул сиз жетектеген волейбол командасы деле ким калышпай көп жерден жакшы эликтер менен келип биз тосуп алып кыргыздын желегин желбиретип жатышат. Ошо сиздин меценат болушуңуз бул кандай? Рахмат. Ар жылы мына 4 жылдан бери бизде өлкөбүздө улуттук олимпиадалык комитети жана топ спорт деген журналыбыз бар, сайтыбыз. Ошо экөө уюштуруп жылдын мыкты спортчуларын, спортко болгон спорттун ичинде жүргөн инсандарды сыйлоо аз эми өтөт да. Бул жана Динара деген кызыбыздын проектиси боюнча. Рахмат ага. Мына былтыр биздин волейболду жалпы оюндук спортту терең жайылтуу деген биз номинат алганбыз, номинация. Быйыл болсо мен тиги Аземге катышпай калдым, эртеси келип мага ыйгарып кетишти. Меценат, спортко болгон меценат года деп. Меценат дегенде мындай классикалык тил менен айтканда бул покровитель. Покровитель деген кыргызчага кандай которулат? Эми бул бардык кыргыздар эми орусча түшүнсө керек. Покровитель деген сөзсүз эле акча салып, же болбосо акчасы менен кылбайт. Мен 2009-жылы баш прокурор болуп иштеп жүргөнүмдө мага ушу волейболчулар кайрылып, бизге президент болуп бериңиз деп суранып коюшкан. Эми ал малда иштеп жүрөсүң, кызматың бар, өзүң билесиң, биз кыргыз коомчулугу кызматта жүргөн адамдарды жакшыраак сыйлайбыз. Анча-мынча жерде бекер тамагыбызды бере коебуз, бекер кийимин кийдире коебуз. Ошол малда мен мындайчалык татаал экенин билбеп, андан өзүң билгендей 2010-жылы каргашалы окуя болду. Каргашалы окуядан кийин мен жөнөкөй тергөөдө жүргөн, соттолгон, кийин камакта отурган инсан болуп калдым. Ага карабай мени волейболчулар деги эле кое бербей койду. Бизде бүгүн волейбол сүйүүчүлөр где-то 130 миңден ашуун. Ошонун 130 миңи болбосо да бир 10 миңи кое бербей койду деп айтам. Мен арга жок калдым. Жалгыз Кыргызстанда спорттун президенттеринен кайра алмашылбаган президент жалгыз мен болуп 3 срок иштеп турам. Мени мына 2017 кайтып шайлашты. Бул баягы меценаттыгына кеттим да. Өзүмдүн эле тагдырым кандай кыйын болсо, биздин кыргыз волейболу да ошондой кыйынчыл абалга түшүп калды да. Себеп дегенде волейболду даңазалайын, волейболго көңүл буроюн деп мамлекет тарабынанбы, же болбосо башка жарандар тарабынан ушундай демили көтөрүлүп кетип атса эле башында ким турат экен? Элмурзабы?
Elmurda болбойт деп мындай качып жүрүшүп, мына 2 жылдан бери бир аз мындай муз жылып, аба ырайы жылып, бизге волейболго болгон көз караш өзгөрдү да. Күн тийип. Ага карабай биздин волейболчуларга чоң рахмат, спортсмендерге, мына жеке ишкерлерге, ошол меценаттарга, ушу биздин волейболго меценаттык кылып жүргөн спонсор деп коелу. Меценат менен спонсордун айырмасы бар да. Жакшы ишкер балдар бар, өздөрү клуб түзөт, өздөрү волейбольный команданы кийиндирет, тамагын берет. Ошентип жүрүп биз жетишкен ийгилик. Мен футбол менен эч качан салыштырбайм. Себеп дегенде футбол айттым го, ал оюндун апасы, оюндун атасы, аны бүт коом жакшы көрөт. Бирок биздин оюн спорту боюнча волейбол, баскетбол, футбол, гандбол болсо, ошонун ичинен бүгүн Кыргызстанда эң алдыда кетип аткан волейбол. Себеп дегенде Азиядагы өзүнүн зонасына бөлүнөт. Мына бизди борбордук зона деп коет. Биз борбордук зонада коло медалдын ээси болдук. 2015 мен түрбөдө жатканда. 2016 күмүш медалдын ээси болдук. Анан барып туруп 6 медалдын ээси болдук. Бул аябай чоң жетишкендик. Кийин чоң Азияга чыгып, биз топ 10 деп коет. 10 Азия боюнча 10 жакшы команданын катарын толуктадык. Мына быйыл Казактын курама командасына, Казактын түзүлгөн волейбол федерациясына 90 жыл. Бизге дагы 90 жыл. Алардыкы былтыр болду, бизге мына быйыл 90 жыл. Мына былтыр 90 жыл болуп, Азия оюнунда 90 жыл болгону менен биринчи оюнун Кыргызстандын курама командасы менен ойноп уткан экен. Ошол бойдон Казактын курама командасы Кыргыздан утулбай келип, өздөрү 90 жыл маракетин белгилебиз дегенде чоң Азияга барышып, Кыргызстандын курама командасынан утулуп калышты. Биз майрамдык белек кылып койдук. Бул эми мактанып айта турган нерсе да. Анан ошондуктан эми мамлекет кандай көңүл бурат, же болбосо тиги кандай көңүл бурат башка, бул кызгануу деле эмес. Эмне дегенде мен айттым го, мен футболчуларды куттуктайм, башка спорт өкүлчүлөрүн куттуктайм. Буга бир эле себеп башында Элмурда туруп калган эле болду деп ойлойм да. Себеп дегенде мээримиң менен, жакшылык менен тартып, куттуктап, же жакшы сөздөрүн айтайын десең, президент кошо келиш керек. Президентте мен спорттун президенти, мен өзүм айттым. Кантип, мисалы үчүн Роза Исаковна, же болбосо ошол андан кийин иштеген Алмаз Шаршенович, алардын колунда иштеген башбакандар кантип Элмурданы чакырып келип куттуктайт. Ушундай жетишкенге жетишиңер. Бирок чындык үчүн айтып коюш керек. Мына 2 жылдан бери мамлекеттик органдын, вообще мамлекет, бийлик тарабынан бизге мына мамилеси аябай жакшырды. Бунун бир себебин айтам. Мына агенттиктен бизде спорт жана физкультура боюнча агенттик бар да. Аерге Канат Аманкулов деген мындай жакшы кесипкөй инсан келип, ошол мына волейболду жакшыраак түшүнүп, тарта баштап, бизге көмөк көрсөтүп, агенттик тарабынан. Агенттик деген ал мамлекет. Мамлекет тарабынан кичине каржы бөлүнүп, биз ушундай кыймыл аракеттерге жетиштик да, жакшылыкка. Билбейм, балким эртең бүрсү күнү буну дагы таанышар. Эгерде биз жакшынакай жыйынтык көрсөтсөк. Анан кийин азыркы президентибиз башбака болуп иштеп жүрүп, ушу бир окуя эсимде, ушу биздин волейболчуларды, ушул биз Азиядан баягы 6 медаль алып келгенибизде зона боюнча кабыл алып, кичине маяналарын, белектерин берген. Бирок мындай мамлекеттик сыйлык же болбосо мындай даңазала болгон эмес. Болгон нерсе да, бул киши кабыл алып, ошондон баштап кишиде менде дагы мындай неме умтулуу, дагы мындан ары жакшыртайын деген ойлор кайтып демилге болду. Эми сөзүбүздүн аягында биздин көрүүчүлөрдөн келген, биз деген сизди келе турганыңыз боюнча анонс бергенибизде бир көрүүчүлөрдөн келген суроо бар экен. Бул суроодо мындай дейт: мен бул киши менен чогуу иштешкенмин, жогорку деңгээлдеги кызматкер катары билем дейт. Бирок деген мен бүгүнкү күндө тынчсыздандырган
бул кишинин кайра кызматка келүүсүнө жол барбы же жокпу? Бизде Кыргызстанда мыйзамда жакпаган кишиңе бул соттолгон деп кызмат бербей коюшат дагы, жаккан кишиси соттолсо дагы өз кызматын бере беришет. Бул кишинин кайра кызматка келгенге жолу барбы дейт. Эми кандай бул кишинин кызматка келүүгө жолу барбы деп аны баягы кызмат берген адамдарга суроо бериш керек. Башка суроо, эгер мен бул суроосун башкага кылып өзүң каалайсыңбы же каалабайсыңбы? Мамлекетте жашап жүргөндөн кийин мамлекетке кишинин соттолгон киши катары деген эме экен. Ошону айттым, мамлекетке кандайдыр бир деңгээлде жардам берем десең, сөзсүз мындай баргың келет бир кызматка. Менде кызматка баруу деген ой жок, бирок саясаттан сыртта калбайын деген ой менен жашайм. Соттолуучу адам кызматка барабы, барбайбы деген суроого мен бир эле жооп берем. Бизде кызматта иштегендердин баардыгы эле соттолуучу. Аны айтам го каалаш керек да. Каалаш керек. Туура мыйзамда бөгөттөр бар. Мисалы үчүн соттолугу өзүнөн өзү алыныш керек, же болбосо сот аркылуу алыныш керек. Мыйзамды каалагандай жазса болот, каалагандай колдонсо болот. Кызмат боюнчачы. Эгер мен боюнча айтсам, бүгүнкү күндө бир аз баягы соттолугум болгон үчүн мен бир аз чектөөдөмүн. Бирок көңүлүм бар, умтулуум бар. Буюрса мына жогорку кеңеш жакшынакай өз мөөнөтүнө чейин иштешсе, ал 20-жылга чейин болот. 20-жылга чейин биздин да бөгөттөр бүтөт. Эгер бүтүп, мыйзам жол берсе мага бир жакшынакай партия менен барып жогорку кеңешке барып эл өкүлү болуп отурганга менин үмүтүм дагы бар. Эмнеге отурбасам, мага эмнеге жарашпайт экен. Маегиңизге чоң рахмат, Элмирза мырза. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чындыгында адам баласы ар дайым жакшы үмүт менен жашаш керек. Эгерде эртең ошол эл өкүлдөрүнүн арасынан сизди көрсө, менимче Кыргызстандагы бүгүн сизди колдоп жаткан, сиз тарап болуп жаткан көп эле жарандар абдан жылуу кабыл алат болуш керек деп ойлойм. Мындан аркы ишиңизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Элмирза Сатыбалдиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.